Кыргыз эли Байыртан аял затын сыйлап урматтап келген. Аял үйдүн да, мамлекеттин да куту. Аял эне, аял жар. Алардын мээрими, тилеги ушул жарык дүйнөнү сактап келет деп айтылып келет. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Сиздер менен өрнөктүү өмүр көрсөтүүсү. Биз бүгүнкү берүүбүздө өмүрүнүн көп жылын мамлекеттик ишке арнап, учурда Майлы Суу шаарындагы медициналык колледжин жетектеп иштеп келе жаткан Зирехан Батырбекова тууралуу сөз кылууну туура деп таптык. Жаралган бул жашоодо татыктуу из калтырып, өзүнүн аракетчилдиги, такылдаган тактыгы менен коомдо өз ордун тапкан эжекей ким? Ал кандай адам? Анда сөз башынан болсун. Зирехан Батырбекова 1957 жылдын 25 сентябрында Майлы Суу шаарында туулган. 1974 жылы Майлы Суу шаарында номер 3 мектепти аяктап, Ош мамлекеттик педагогикалык институтуна тапшырып, орус тили жана адабият мугалими адистигин аяктайт. 1978-1979 жылдары Нокен районундагы номер 7 орто мектебинин орус тили жана адабият мугалими болуп иштеген. 1974-1979 жылдары Майлы Суу шаарынын медициналык училищанын комсомол комитетинин катчысы. 1984-1988 жылдары Майлы Суу шаардык комсомол комитетинде, 1989-1991 жылдары Майлы Суу шаардык элдик контролдоо комитетинин инспектору. 1991-1996 жылдары Майлы Суу медициналык училищанын медициналык айым иши бөлүмүнүн бөлүм башчысы. 1996-2007 жылдары Майлы Суу шаардык медициналык училищанын окуу жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары. 2007-2019 жылдары Майлы Суу шаарынын вице-мэри. 2019 жылдан баштап азыркы учурда медициналык колледжинин директору болуп эмгектенип келүүдө. Жаш кезинен чыйрак аракетчил болгон Зирехан Батырбекованын балалык кези дагы өзү туулуп өскөн Майлы Суу шаарында өтөт. Ал мектеп кезинен жакшы окуп, башкаларга үлгү жараткан окуучу аталат. Ошентип жогорку окуу жайын бүтүп келип, алгач эмгек жолун мектептен баштап, андан соң Майлы Суу шаарынын медициналык училищасынын комсомол комитетинин катчысы болуп ишин улайт. Ошол жылдан тарта Зирехан айымдын өмүр жолу ушул мекемеге байланат. Сарбе 3 мектеп, Сарбеде 3 школа бар. Ошо 3 мектепти бүткөм. 74 жылы аяктап, анан Ошкууга тапшырып, филфактан окууну 78 жылы бүткөм. Анан 1 жыл по направлению Нокенде иштегем, Коминтерн мектебинде. Анан агыл 1 жылдан кийин келип Майлы Сууга, ушу мед колледжде освобожденный секретарь комитета комсомола болуп, мед колледжде, анда мед училище эле. Ошол жерден анан горком комсомолго өткөм. Горком комсомолдон иштеп, городское общество знанияда иштедим, городской комитет народного контроля иштедим. Иш кылса союз бузулганга чейин ошол эмгичүү жолум ошол жакта болду. Анан 91 жылы кайра мед колледжге келип, ошол жерде зав. Отделением болуп иштедим. Кийин зам директор по учебно-воспитательной работе болуп иштедим. 11 жыл айтканга оңой болгону менен көп мезгилди өзүнө камтыйт. Дал ушул мезгил аралыгында Зирехан Батырбекова Майлы Суу шаарында мэрдин орун басары кызматында иштеди. Шаардын өсүп өнүгүүсүнө, социалдык экономикалык абалдын жакшыруусуна өзгөчө жан оту менен киришип иштеп салым кошууга жетишет. Вице-мэр болуп иштегениме 11 жыл болду. Эң эле эсте калган күндөр ушулар болду. Ошол күндөр болду. Себеби эл менен иштейт экенсиң да, вице-мэр болгондо. Соц тармакты тейлеп жүрдүм. Мен учурумда 3 жолу көчмөндөр оюну болду. Анан баягы өзүбүздүн пландарыбыз бар эле. Ошо мэрияда иштеп жүрүп, садиктерди кайтаруу, 3 садикти кайтарып, жаңы ачкан садиктер болду. Анан жакырчылыкты жоюу боюнча иш алып бардык. Дагы эмне десем, соцфонддун аябай көп карыздары бар эле. Особенно ламповый заводдо миллион, 60 миллион карыз, ошоларды жойгон, ошонун үстүнө иш алып бардык. Иш кылса вице-мэр болуп иштегеним аябай көп пайдалуу болду да мен үчүн. Бу жерде орус тилчи болуп, орусча сүйлөп, орусча жазып, сабактар орусча болуп жүрчү эле, а жерде анан уже кыргыз тилге өттүк. Полностью дело производства баардыгы кыргызча болуп, ошо мэриянын тажрыйбасы ошо мага ошол пайда болду да. Кичине жазыштык, кыргызча үйрөндүм, сүйлөштү үйрөндүк, элдин астына чыгышты үйрөндүм. 2019 жылдан баштап кайрадан медициналык колледжге башчылык кызматка орношот. Калк керегине жараган адистерди даярдап, татыктуу билим берүүсүнүн үстүндө болгон күчүн жумшады.
Медколледжде мен 15 жыл завуч болуп иштегенмин. Анан кайра директор болуп, мына ушу акыркы 6 жылдан бери ушул жерде директор болуп иштеп атам. Бизде ушу медколледжде жатаканабыз бар. Студенттерибиз в основном айылдан келген студенттер да. Ошон үчүн жатакананы кармап жүрөбүз да, 100 орундук. Эми буларга шарт түзүш үчүн китепкана бесплатный бизде. Жатаканабыз өтө эле чоң эмес, төлөмө. 3000 төлөйт бир жылына. Анан ушу мен иштеген убакытта жаштар үчүн интернет уладык, сайт ачтык, камераларды койдук, коррупцияга каршы деп. Окуу корпустарын мурда жатаканабыз бир жерде окуу корпусубуз башка жакта эле бириктирип, көчүрүп окуу корпустарын ачтык. Анан практический сабактар өтүш үчүн мен көрсөтүп кетем азыр. Учебно-тренажерный центр дейт, ушуларды бириктирип мурда ар бир кабинет өзүнчө практический сабактар өтө турган эме болчу, азыр бириктирип учебно-тренажерный центрде ошоларды кылдык. Эч кылса 6 жылда түзүк эле. Биздин студенттер самый главный билим сапатын жогорулатуу үчүн шарт түздүк да. Аны менен чогуу иштешкен кесиптештери өз ишинин мыкты адис экендигин бир ооздон белгилешет. Талапты туура коюп, иштин көзүн билип туура багыт бере алат. Но я знаю Зирихан Батырбековну на протяжении 40 лет. Зирихан Батырбекованы 40 жылдан бери билем. Ал биздин эмгек жааматка 1978 жылы келген. Ошол жылдан бери чогуу иштешип келебиз. Ал өзүнүн жумушун абдан сүйөт. Бүтүндөй өмүрүн, жашоосун ушул окуу жайга арнап келүүдө. Вице-мэр болуп турган кезде да шаар үчүн өтө жакшы иштерди кылды. Ошол учурда дагы биздин демилгелерди колдоп келген. Баардык иш-чараларыбызга катышып турчу. Эмгек жаамат менен жакшы иштешет. Бардык кырдаалдан чыгуунун жолун билет. И сегодня украшением для нашего города. Иште мыкты жетекчи гана болбостон ар бирине өзгөчө бирдей мамиле жасап, адамдык улуу сапаты менен айырмаланып да турат. Чечкиндүүлүгү өзгөчө экендигин баса белгилешет. Зирихан Батырбековна 2019 жылдан бери биздин окуу жайга директор болуп келди. Ошол жылдан баштап иштешип жатабыз. Инсан катары аябай адамгерчилиги жогору, көп жаңылыктарды киргизген жакшы жетекчи деп билем. Анткени себеби биздин окуу жайга айрыкча билим сапатын көтөрүү боюнча бир топ алгылыктуу иштерди аткарды деп айта алам. Анткени билим системасына биз окуу жайлардын ичинен биринчилерден болуп кирдик. Коррупцияга каршы күрөшүү, ачык айкындуулук боюнча, студенттердин билимин өркүндөтүү боюнча, кадр маселесин кароо боюнча аябай жакшы иштерди алып барды. Жакшы насаатчы, өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп, бизге көп үлгү катары жасаган иштерин айта алам. Мисалы, биздин окуу жайга техникалык базаны чыңдоодо бир топ иштер аткарылды. Алардынды атап айтсак, жатаканадагы балдардын жашоосуна карата жуунуучу бөлмөлөр, студенттердин тамактануусу үчүн ашканалардын ачылышы, окуу корпустарын бириктирип, бул жерде биздин студенттердин коопсуздугуна да өтө жакшы көңүл бурууда. Андан сырткары өзүнүн эмгек тажрыйбасында кадр өстүрүү маселесине да чоң көңүл бөлүп келет. Бизге ошол эмгек жолундагы кандай кыйынчылыктар болгондугун, кандай жетишкендиктер болгондугу жөнүндө дайыма айтып, насааттарын берип келет. Чечкиндүү адам, себеби алдына койгон максатты биздин башчы катары ушу ийгиликтерге жеткен аракеттенебиз. Адамгерчилиги бардыгына мамилеси тегиз, бардыгы мугалимби же болбосо техничкабы бардыгына бирдей мамилени жасайт. 5 жылдын жүзү болуп калды. Директор болуп келгенде өтө көптөгөн өзгөрүштөр жасалды. Корпустарыбыз практикалык борборлор ачылды, тренинг центрлер ачылды. Андан сырткары корпустарыбызды кабинеттерге көбөйтүлдү. Андан сырткары Зирихан Батырбековна биздин коллективден ынтымагы бекемделип,
өтө көптөгөн жетишкендиктерге жетиштик, спорттук жетишкендиктерге жетиштик. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча бардык мед колледждердин арасында волейбол оюндары болуп атат. Ошол жерге катышып келип атабыз. Өзүбүздүн жааматта волейбол командасы бар. Эжекелер жана агайлар бириккен бир команда болуп ойноп келип жатабыз. Андан сырткары биздин Майлысуу медициналык колледжинин биздин шаар боюнча эң алдыңкы окуу жайлардын бири деп айтып кетсек жаңылышпайм. Себеби өтө көптөгөн оюндарда, өтө көптөгөн спартакиада, өтө көптөгөн иш-чараларда биздин Майлысуу медициналык колледж алдыңкы орундарды ээлеп келет. 46 жылдык эмгек тажрыйбасы менен Майлысуу шаарынын өсүп өнүгүүсүнө салым кошуп келе жаткан Зирехан айымдын артында өстүргөн кадрлары дагы көп. Өзүндөй иш билги кылып даярдаган жаш кадрлары азыр элге кызмат кылып келүүдө. Зирехан Батырбековна Майлысуу шаарынын мэриясында көп жыл, 11 жыл вице-мэр кызматында эмгектенди. Батырбековна иштеп аткан мезгилде мен медициналык колледжде эмгектенчүмүн. Анан ушул 2013 жылы мен да ушул мэрияга келип иштеп калдым. Анда себеби ушул Зирехан Батырбековна мени тартып алып келген. Ошол мезгилде кадр маселеси тартыш болуп, айлык маяналар аз болгондуктан кадрлар кетип калган экен да көп эле. Анан мени көпкө чейин баягы мэрияга өтүңүз деп аябай көп суранды да, мен келбей жүрдүм. Тиякта иштеп көнүп калган үчүн келбей жүрдүм. Анан кайра сурана бергенде вице-мэрди дагы баягы жок дей албай анан макул деп келгенмин. Келгенден баштап менин устатым болуп Зирехан Батырбековна мени көп нерсе үйрөттү мага. Зирехан Батырбековна жаш мезгилинен ушул баягы горком комсомолдо иштеп тажрыйбасы аябай көп да. Ошо көп нерсени мага үйрөттү. Чогуу иштешип көптөгөн баягы социалдык бөлүмдө завсектор болуп иштеп, Зирехан Батырбековна бул жактан медициналык колледжге кеткенден кийин мен Батырбековнанын ошо жолун жолдоп вице-мэр кызматында эмгектендим. Экөөбүз чогуу иштеп жүргөндө көптөгөн баягы социалдык маселелер боюнча ишибиз аябай көп негизи. Көптөгөн иш-чараларды көп чогуу жүрүп өткөрдүк. Шаардык деңгээлде, областтык, республикалык деңгээлде аябай жакшы уюштуруучу десем болот да Зирехан Батырбековна. Акылман эжеке, өзү кесиби мугалим, педагог. Анан көп эле кыздарды, балдарды көп нерсеге насаатын айтып, көп нерсени бизге үйрөттү. Дагы бул жерден бизден иштеп көтөрүлүп кеткендер дагы көп Зирехан Батырбековнанын колунда эмгектенип. Азыр деле баягы биздин ардагерибиз, иш-чараларыбызда чакырып турабыз. Зирехан Батырбековна аябай сыйлайбыз баарыбыз. Конечно, ал мезгилден бери азыр көп эле бизде дагы адистер өзгөрүп кетти, бирок ошол мен дагы бир 4-5 кызматкер калганбыз. Зирехан Батырбековна менен чогуу иштеген. Биздин баягы кадр маселеси боюнча бизде да комиссия бар. Мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген үчүн бизге да кызматкерлер через конкурс өтүп келишет да. Келгенден бизде собеседование болот, аңгемелешүү. Ошол комиссияда мүчө дагы эле Зирехан Батырбековна. Чынчылдык, берилүү менен иш алып баруу, эл ишенимин актаган убадага бекем туруу сапаттары бар. Азырдагы кеп кеңешин аябастан кайсыл тармак болбосун жол көрсөтүүдөн тайбайт. Бул биздин шаарда белгилүү жарандардын катарына кирет. Өзүнүн учурунда кесипкөй, мисалы мэрияда көп жыл вице-мэрликте отурган, 11 жылдай мен билишим боюнча 2019 жылга дейин иштеп, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, мэрияда жакшы деген азыркы учурда колундагы адистер иштеп келе жатат. Жакшы адистерди өстүрүп, калтырып, кадрларды калтырып кеткен. Өзүнүн жумушун мен билишим боюнча так аткарып, шаарда активный образ жизни алып жүргөн. Мисалы азыр деле мен билишим боюнча мед колледжинин жетекчиси постоянно жакшы көрсөткүчтөрдү шаарга көптөгөн чоң деген салымдарды кошуп, жакшы иштерди аткарат. Иш менен бирге үй бүлөнү дагы кошо алып кетүүгө жетишти. Бир уул бир кызды мыкты тарбиялап өстүрдү. Аларды окутуп, өз турмушта жолун табуусуна көмөктөштү. Учурда 4 неберенин тайынеси. Бир кызым ошо жагууну бүткөн, инфаркты. Балам ош күнү бүткөн, юрфакт.
Уже кызым менен чогуу иштейт мед колледжде. Азыр заводиление болуп иштеп атат. Оğlum Бишкекте турат. Окууну бүткөндөн кийин ошо Кара-Балтада иштеди, Токмокто иштеди, Чүйдө иштеди, Сокулукта иштеди. Азыр управление по контролю за наркоконтроль ошо жерде иштейт, управлениеде. Ошо эми кыйынчылыктар болду, в основном финансовый жактан, конечно. Бир айлык менен көп деле буларга шарт түзбөгөнгө аракет кыласың, бирок кыйынчылыктар болду финансовый жактан. Жалгыз чоңойткончу. А так окуттук, үйлөдүк, жайландык дегендей күйөөгө берип, Кудайга шүгүр. Кызы Асель Аттокурова апа кесүүнү улап учурда өзү иштеген колледжде билим берет. Айтымында алардын бул жашоодо апасы идеал туткан адамы. Алар үчүн ар дайым мээримдүү апа, туура жол көрсөткөн кеңешчи болуп келүүдө. В нашей семье нас двое. Биз үй бүлөдө 2 тууганбыз. Мен жана иним бар. Экөөбүздү апам эч нерседен кем кылбай чоңойтту. Жогорку билимди кылып окутту. Иним орган адамы болуп иштеп жатат. Мен болсо ушул колледжде иштеп келем. Мен үчүн апам жашоодогу эң жакын адамым. Жол көрсөтүүчү, кеңешчим. Апам менен ар дайым сыймыктанып жашап келем. Элге арналган эмгек унутта калган жок. Бул мезгил аралыгында бир катар сыйлыктарга дагы татый алган. Горком комсомолдо иштеген жакшы күндөр, мен ошо Союз багында иштеген үчүн муну на память деп комсомольский билетти эстеликке калтырышкан. Бул күндөрү Союз багында эле, Союз багында жакшы иштеген, медаль беришкен. Анда медаль деле оңой бериле беле, не знаю. За трудовое отличие деп медаль берген. Комсомолдо иштегендин жыйынтыгы ушу. Анан эми здравоохранениеде иштегенде ушу саламаттык сактоо ардактуу кызматкер деген наам берилген. Анан калгандары ардак грамоталар, ушу мэрияныкы, областтыкы, Минздравдыкы, газетага кичине чыгарып, өзүбүздүн юбилейлүү даталарыбызга чыгарып атканбыз. Өмүр бул бир берилген белек. Аны кандай жашап өтүү ар бир адамдын өз колунда. Чындыгында эл жер үчүн талбай иштеп, эмгек жасаган инсандын мээнети ар дайым баркталып келет. Зирекан айымдагы үйдө эне, эшикте ата болуп балдарды өстүрдү. Андан да бала тарбиясы менен бирге шаардын көйгөйүн кошо чечип талбай иштеди. Учурда дагы болгон тажрыйбасын бөлүшүп, ак калаччандарды тарбиялоодо өз салымын кошуп келүүдө. Анын жасаган ар бир аракети, сүйлөгөн ар бир таамай сөзү көпчүлүк өрнөк жарата алат. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз аягына чыкты. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.